Эгерде сиз бир жака иштегенип кетип атасыз же бир жерден экинчи жерге кетип атасыз, сиз мусапырсыз. Бир адам сапарга чыга турган болсо, ошол сапарга чыккан адамга сөзсүз түрдө акчалай берет дагы, мага да дуа кылып койгой дейт да. Бизде азыр мисалы ажылыкка кетип атса, анан беребиз го. Кичине мага дуа кылып койчу деп, бир аз жол киресине жардам болсун деп, бир аз акча берип мага дуа кылып койчу дейт. Азыркылар болсо бекер эле айтат. Мага дуа кылып кой дейт да, каалайсың кылып кой дейт. Бул эмне себептен айтылат? Мисалы араб чөлкөмүндө ушундай. Эгер жолго чыга турган болсо, анын тамагын алып берет же кичине бир акча берет да, мага дуа кылып кой, ошол ишим жакшы болуп кетсин дейт. Анткени ал мусапыр. Анткени алар ушул хадисти билет. Пайгамбарыбыздын ушул хадисин алар өтө жакшы билет. Ошол үчүн мусапырдын дуасы кабыл деп туруп дуа кылып кой дешет. Ошол үчүн мусапыр болдуңузбу, демек сиз дуа кылыңыз Аллах Таалага. Анткени бул сапарга чыгуу бул оңой иш эмес. Биринчиден кысыласыз, экинчиден уйкудан каласыз, кыйналасыз. Кыскасы, кыйынчылык өтө эле көп бул мусапырлыкта. Ошол үчүн жол азабы, көр азабы бекеринен айтылган эмес. Ушундай учурда Аллахка кайрылып дуа кылыңыз, сөзсүз түрдө Аллах Таала кабыл кылат.